Başlayız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la kıbbatı lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulih ashabihi ecmaîn amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı telekörüşler, biz sizlerмен İslam dinine bağlanışkan düşünüklerin negizinde joluguşubuzду улантабыз. Bugün sizlerмен sektalar жөнүндө сүйлөшөбүз. Algaç sekta деген söz men düşüngöндөн matematikалык же болсо геометриялык түшүнүктөн келип чыккан сөз. Секта айлананын bir бөлүгү. Мына айлана болсо айлананын мындай bir сызыкча бөлүп өтсө сектор. Мына ошол сектор бөлүк, секта деген сөз ошондон келип чыкса керек деп божомолдойм. Чындыгында деле ошондой. Кандай гана секта болбосун бүгүнкү күндө алардын негизинде дин жатат. Чындап айтканда кайсыдыр bir диндин негизинде алар секта болуп бөлүнүп чыккан. Бөлүнүп чыгуучулар ислам тилинде, араб тилинде буну фирка деп коет. Фирка мына ошо бөлүнүп чыккандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад Муса саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан, менин үммөтүм Исанын үммөтү 72-ге бөлүндү, менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Бирок арасынан бирөө гана ийгиликке жетет деди. Тагыраак айтканда Аллахтын ыраазылыгын алат деди. Сахабалар я Расулуллах ал эмне болгон жамаат дегенде бул менин жолумда жүргөндөр. Бүгүнкү тил менен айтканда Ахли сунна вал жамаа. Мына ошолар. Калгандары демек секта. Секта негизги динден айырмасы бар. Муну билишибиз керек. Негизги динден негизги айырмасы бул акыйдада. Ислам дининин акыйдасы таухидке негизделген. Биз айттык, бул едино Божо, жалгыз кудайлуулукка негизделген. Эгерде мына ушул жалгыз кудайлуулук принцибини кармоодо жана буга негизделген ибадаттар институтун тутунууда, ишке ашырууда секталардын динден айырмасы болот. Мисалы үчүн христиан дининен бөлүнүп чыккан секталар бар. Иса алейхиссалам өлгөндөн кийин бул дин өзү да ансыз деле мындай бир алсызданып баштады эле. Ага карап айтып, негизги акыйдасынан кеткендиктен, таухидтен кеткендиктен өтө көп секталар болду. Бүгүнкү күндө христиан изилдөөчүлөр секта деп, мисалы үчүн айтат, католиктер протестанттарды секта дейт, протестанттар католиктерди секта дейт, православдар дагы башкаларды секта дейт. Мына ушундай. Бирин-бири акыйда бизде, калганы алардыкы секта дейт. Ошондой эле акыл исламда да бар. Мисалы үчүн ислам дининин негизиндеги чоң секталардын бири биз шиялар деп эсептейбиз, Ахли сунна вал жамаат. Шияларды biz sekta деп эсептейбиз. Шиялар Ахли сунна вал жамаатты секта дейт. Ошол эле учурда экөө тең бир жамаатты такыр биригип туруп секта деген жамаат бар, Ахмадия жамааты. Бул өткөн кылымдын башында чыккан. Мен китептеринде карап чыктым, алардын өкүлдөрү менен жолугушуп көрдүм. Мындай бир дин жөнүндө сүйлөп атканы менен акыйдасында такыр динден бөлөк болгон Ахмадия ошо сектасы бар. Муну биз секта деп билебиз. Кыргызстанда Ахмадия сектасы НПО болуп, бейөкмөт уюм болуп катталган жана өзүнүн аракетин алып барууда. Ошондой эле Кыргызстанда мен укканыма жараша чынбы жалган билбейм, бир 100дөн ашык секта каттоодон өткөн. Кимдир бирөө мага мындан 1-2 жыл мурда 400 бир канча деп айтты эле, өткөндө бирөө 800 деп айтты. Так маалыматын Дин иштер боюнча агенттиктен сураса айтып берсе керек. Көп, өтө эле көп секталар булар ошо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн баштапкы этабында мына ошол мен айтам, кээ бир улуу державалардын саясий амбициясынан улам атайын мыйзамдар кабыл алынган, артка кайтууга күчү жок мыйзамдар. Ошо аткарылат, болду, аткарылбашка айла жок деген мыйзамдардын негизинде булардын Кыргызстанга кирүүгө чоң мүмкүнчүлүк алган. Анын үстүнө Кыргызстанда бул секталар өздөрүнүн мындай айтканда Кыргызстандын ичинде туруп секта уюштурууга да мүмкүнчүлүгү бар эле. 10 адам биригет бир секта. Биз келечке сыйнабыз, келечке. Жана келечистер дини деп туруп чыгарып кое берет. Негизинде секталар көп мамлекеттерди сөзсүз саясий стабилдүүлүккө доо кетет жана эмнеге десе ал жердеги эл секталардын өтө көп секталардын таасиринде болгондуктан ортосунда биримдик болбойт. Мына караңыздар, Советтер Союзу кандай болгон күндө да бир акыйданын негизинде жашады бардыгы. Бардыгы бир эрежеде. Нарындык болобу, көлдүк болобу, Якутия болобу, Чукотка, Монголия, кандай Молдова болбосун, кандай гана болбосун, бир эреженин негизинде жашады. Бирок Советтер Союзу урагандан кийин мына эреже урады, Кыргызстанда эреже вакууму пайда болду. Адамдар кандай жашашын билбей калды.
Мына ошол кезде массалык маалымат каражаттарындагы экспансиянын негизинде адамдардын ишеними козголо баштады. Табий өчүрүлгөн, табий мына ошондой чаңдашып калган, чаң басып калган ишеним чаңы күйлө баштады. Адамдар бир нерсеге ишенүүгө муктаж боло баштады. Ошол кезде секталар келди Кыргызстанга, жана ар кимис ар жака ишендире баштады. Иса Кудай, Иса мындай, Ахмади атам, дагы башка саентологдор келди бизге. Эң чоң коркунучтуу секталардын бири мына бизде азыр ал секта батышта, башка жерлерде мындай бир тыюу салынганына карабай туруп, бизде ал өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. Анын өкүлдөрү чоң чыгармачыл инсандар сектанын кызыкчылыгында иштеп жүргөнү бар. Буну изилдеген ким бар, Кудай билет. Эми мен айтайын дегеним, сектанын динден айырмасы, сектанын пайгамбары жок. Пайгамбарын изилдеп көрсөңүз, же жалганчы, же шылуун, орусча айтканда мошенник. Китептери дагы уурдалган, же болбосо көчүрүлгөн китептер. Ошол эле Курандын негизинде, же Библиянын негизинде өздөрүнө ыңгайлаштырып, оңдоп жазган китептер. Секталардын принциптери. Үчүнчүсү, ибадаттары дагы негизги дин постулаттарынан ибадаттары да башкача. Анткени секталардын кызыкчылыгы такыр башка. Саясий амбиция биринчиден, экинчиден экономикалык кызыкчылык. Жолсом башка мамлекетке таасир берүү каражаты. Мисалы үчүн биз башка бир мамлекетке таасир берели десек, биз дагы биздин акчабызга бир секталарды аларга түзүп кое беребиз. Мүйүздүүлөр дини, жолсом дагы бир нерсе деп. Алар аркылуу алардын элин ыдыратып, ичине ынтымак кетире беребиз. Негизги жашоо эрежеси болгон дининен бөлүп чыга беребиз. Секта ушу дининен жыра тарта берет, ушинтип четтен келип. Динин кармангандар азайып калат. Мына биздин жергебизде өтө сектанттардын көбөйгөнү мына ошонун белгиси. Өтө тыюу салынган секталар бар. Жана орусча тотальный секта деп коет, өтө коркунучтуу секталар бар. Мисалы, сатанисттердин сектасы же ошол бир секталар бар. Алар үй бүлөлөрдү ажыратууга багытталган, адамдардын ата-энелери менен ажыратууга багытталган секталар бар. Кээ бир секталар бар, ошо эгер ага кимдир бирөө кире турган болсо, ал секталарда сөзсүз үй бүлөсүн бузуп, же болбосо үйлөрүн өткөрүп берип, акчаларын өткөрүп берип, мына ушундай кылат. Секталардын мен изилдегенде жалпылаган бир канча белгилери бар экен. Ар бир сектада психологиялык илим өтө өнүккөн. Ар бир сектанын устаттары, мындай айтканда молдолору, психологдор, психология илимдерин билген, гипнозду билген, зомбини билген чеберлер болот экен. Алар адамдарды ушундай бир акыбалга алып келет экен. Бул жалпы адамдын табиятына негизделген, адамдардын диетага отургузуу, мисалы үчүн арыктатуу, алсыздандыруу, кандайдыр таблеткаларды берүү аларга, кандайдыр бир ибадаттарды жасатуу, алдап сулдап, анын арасында тамагына ар нерсени кошуп берүү менен алсыз акыбалында психотроп менен кээде психотроп заттары менен алардын психологиясына доо кетирүү менен өзүнө каратылган акыбалдары бар. Көптөгөн ушундай секталар бар. Бүгүн Кыргызстанда да ушундай бар. Анысыз келгенде Кыргызстанда бүгүн бир катар секталар, мына ошол бейөкмөт уюм деп катталып алгандыктан өздөрүнүн мектептерин ачып таштаган. Официалдуу түрдө көптөгөн секталардын мектептери иштеп жатат бүгүнкү күндө. Алар албетте мамлекет менен урушпайт, акырын барып мамлекеттин билим берүү стандарты, ошол стандарттын негизинде сабактарды, мугалимдерди коюп көрөт. Бирок анын ичинде берилип аткан акыйда, анын ичинде берилип аткан тарбия ал биздин атуулар эмес эми. Ал мектепти бүткөндөр, чынын айтыш керек. Алар секталык ууга чалдыккандар. Ошо сектанын башчысы эмнени айтса ошону жетеленет. Жана алардын кызыкчылыктарын өткөрөт. Эгерде бийликке келе турган болсо, албетте өзүнүн сектасынын кызыкчылыгын коргойт. Ал секта кимдин кызыкчылыгы? Аны изилдеш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бийликте секталардын да көптөгөн өкүлдөрү бар. Элдин оldun ар кандай кептер бар, эми муну изилдей турган атайын органдар бар, билсе да керек, ким билет. Чоң биздин бийлик ээлерин да алып койгондору бар экен. Мына ушундай кептер жүрөт. Мен айтайын деген, сектаны дин деп туруп башты айлантырыш, адамдын ишенимине негиздеп, аны жалдап алыш жана анын экономикалык кызыкчылыгы үчүн, саясий амбициясы үчүн иштелип жаткандыгы бул биздин мамлекет үчүн өтө чоң сокку. Ошон үчүн биз ар бирибиз секта эмне, дин эмне так билишибиз керек.